Индиядагы бизнестер Трамп бийликке келип, тарифтерди жогорулатса эмне болор экен деп тынчсызданып турушат. Трамптын инаугурациясы дүйшөмбү күнү өтөт. Жана анын коркутуулары азыртан эле глобалдык соодагерлерди кабатыр кыла баштады. Бирок ага карабай, Индиядагы завод-фабрикалардын кожоюндары оптимисттик көз карашта. Анткени алар Кытайдын сыртында жайгашкан жаңы заводдорду издеп жаткан компанияларды Индияга чакырууну көздөп жатышат. Арчана Шукла баяндайт. Жаңыланчу энергия менен кызуу иш жүрүп жатат. Индиянын заводдору Дональд Трамптын Кытайга болгон тарифтик коркунучу дүйнөлүк кардарлардын жаңы сунуштарын алып келет деп үмүттөнүүдө. Мындай тетиктер, ноутбуктар, компьютерлер, пульт, компьютерлик жабдыктар. Болжол менен 5 жыл мурун Индия мындай IT жабдыктарын толугу менен импорттойт эле. Бирок бүгүнкү күндө бул сыяктуу заводдор анын дээрлик 50%-ын өндүрө алат. Индия бул өндүрүш тармагын дагы алдыга сүрүүгө аракет кылууда. Эгер АКШ Кытайдын импортуна жогорку тарифтерди киргизип, дүйнөлүк фирмаларды альтернатива издөөгө мажбурласа, Индиядагы Zedberg компаниясы ал боштукту толтурушу мүмкүн. Азыр биз президент Трамптын экинчи мөөнөтүнө даярбыз деп ойлойм. Дүйнөлүк жеткирүүчү компаниялар маселени чечүүгө даяр деген үмүттөмүн. Менин жеке оюм боюнча Индия эң жакшы тандоо. Биз Индияда ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билдирүү үчүн АКШдагы потенциалдуу кардарларыбыз менен байланыштык. АКШ Индиянын эң ири соода өнөктөштөрүнүн бири. Жана өткөн жылкы эки тараптуу экспорту $190 миллиард түзгөн. Бирок бул товарлар эле эмес. Индия АКШнын технологиялык тармагын жандандырган кесипкөй таланттардын кызматтарында экспорттойт. Алар бизге, биз аларга салык салабыз. Өз ара деген сөз мында маанилүү. Анткени эгер Индия салыкты 100%га көбөйтсө, биз болсо эч кандай салык албайбыз. Экономисттер Индия Трамптын катаал тактикасына каршы туруу үчүн өзүнүн соода саясатын кайра карап чыгышы керек дейт. Трамп АКШнын бизнесин жактайт жана бул таймашта ал АКШны биринчи орунга коет. Бирок америкалык ишканалар, башка өлкөлөр Индиядагы көйгөйгө туш болмокчу. Эгер Индия АКШнын товарларына жогорку тарифтерди киргизе берсе, ал дагы реакция кылат. Өзгөрүп жаткан дүйнөлүк динамикада Индия протекционизмди жеңилдетүү үчүн алдыга жылып, көбүрөөк жумуш орундарын түзүүгө жардам берген сооданы өнүктүрүүгө умтулууда.